Достор, сіздер үшін біздің жаңы тамашабыз даяр болды. Қандай тамаша деп тұрсаңыздар, алдыда көре аласыздар. Ал эми мурдагыдай эле сөзсүз түрдө комментарий калтырып, лайктан көп-көптөн басып, біздің каналга жазылганды унутпаңыздар. Башкалар менен бөлүшүңүздөр, алардын да жүзүнө жылмаюу тартып алайлы. Ал эми биз жакшы жылмайышыбыз үчүн бизге жакшы тиштер керек. Мына ушул жакшы тиштердин жакшы сакталышы үчүн бизге мыкты стоматологдор керек. Ал эми Москва шаарында иштеп жаткан, ал жакта жашап жүргөн биздин мекендештерибизге мыкты стоматологду кийинки видеодо сунуштайбыз. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген туугандар, эгер сизде тишке байланыштуу көйгөйүңүз болсо, көп жылдык тажрыйбасы бар эң мыкты тиш дарыгерлердин бири Маратка кайрылыңыздар. Анткени тиш ооруларынын баардык түрүн дарылайт жана алтын, күмүш, имплант, керамика, жез, темир, жыгач, кыскасы сиз каалаган тишти сапаттуу салып берет. Ошондой эле дем алыш күндөрү тиш алуу акысыз. Уктуңуздарбы? Дем алыш күндөрү тиш алуу акысыз. Башка суроолорго жоопту төмөндөгү дарекке же болбосо номерлерге чалып билсеңиздер болот. Саламатсызбы эжеке. Биздики мен эмес деген программадан келдик. Биз мынакей бул жакта камера тартып атат. Сизде негизи бул жакта ушул турган дүкөндүн документтери бар да, метрика деген күбөлүк, өздүк күбөлүк. Ошондой эле паспорттар даярдайды бул жакта. Ооругандыгы тууралуу күбөлүктөр жок, Жакшы. Бул жакта бир жалып келип түштү сиздергечи. Жабырлануучу бар экен. Кече ушул коланы алдым эле дейт анан. Коланы алып, ушунча эле иштим. Калганы батпай калды, ич албай койдум. Ошону тапшырайын деп, анан коланы ачсак пыс дебей атат дейт да. Ушуну ашказан толуп калды да. Значит, эчтеке жей албай атам мындан кийинчи. Курамында бир нерсе барбы деген. Ну, ушунча эле иштим. Сиздерден алып кеткен экен да. Ошондон кийин ичим өтүп аябай кыйналып атам дейт. Ичим өтүп эчтеке жей албай атам. Тишимде ооруп атат деп аттың беле? Тишим курт жеп кетти да ошондон. Курт жеди. Ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуздар да. Коланы ачканда негедир мына аз эле пыс деп калып атат да. Ушуну көбүрөөк пыстедирип, колага немесине, компаниясына айтып коесуздарбы? Биз эскертүү катарында эле бир көрүп коелу, немелер текшерип коелу эжеке. Мисалы, бул жакта карайлы. Булочка дейт. Чыккан күнү, анан чыгарылган күнү, кайра кирген күнү жазылбай калыптыр бул жактачы. Негизи бул мондай жазылат да. Саламатсызбы эжеке? Могул жерде жазылыш керек, аннотация болуш керек да. Кыргыз тилинде акмөңгүл асказоолор талалар элибиздин жаны менен барабар деген сөздөр жазылыш керек да. Бирок сиздерде андай жок экен. Мындай эске алып коесуздар, Кечээ кола менен орбит чайнагам да. Орбит чайнасам эрип кетти. Окуй. Анда булардын сроктору өтүп кеткен го дейм эжеке. Сроктору өтүп кеткен окшойт да. Чайнап эле эрип жок болуп кетти да өзүнчө. Мына. Жаңы эле айтты да. Экини да бир чайнап көрдүм, ал да эрип кетти жок. Орбиттериңизди анда чайнатып көрүш керек да. Бирөөнү чайнап көрбөйлүбү, Бериңизчи. Негедир эрип кетип атат деп атат. Ачыгы жок беле? Ачылганынан болсо берсеңиз. Ачыгын эле алгам да мен. Мына. Так, мени карап туруп бир тартып коюңуз. Бул ачык орбит экен. Эрийт. Могул тиштердеги курттар болот эмеспи? Ошону өлтүрүш керек да, ошондой касиеттүү болуш керек да. Бул негедир тамактай болуп эле манты даамданып атат да. Мантындан. Ишенбесең сен чайнап көр. Же чайнап. Кечээ күнү чайнаганда меники деген балык жыттанды да. Кечээ бул ушул жактан сууга бышырылган тирүү балык жегем дейт. Сиздер балык сатпайсыздар да, сен башка магазинге барган окшойсуң. Жок, мен ушуга эле келгем, бар болчу мына жерде турган балык. Мени алып же деди да. Сен тамашалап атат окшойсуң меничи. Жок. Могу тамашалап атабы же эмне болуп атат? Биз анча түшүнбөй атабыз жата. Бул жакта продукталарды текшерип коюлат. Тамактар үстүн жаап коюпсуздар. Азаматсыздарына үстүн жабыш керек ушундай алып же. Анан бат-баттан шамалдатып туруш керек да. Анткени мунун үстүндө ар кандай микробтор болушу мүмкүн, ошолорду эс алып туруш керек да. Самсы. Так. Плов. Могу пловтучу эжеке. Бул жакта баалары жазылбай калыптыр. Бул жерде размери жазылыш керек да, даамдуулугу боюнчачы. Кимдин колунан жасалган,
ошолор боюнча дагы изилдөөлөр кетиш керек. Негизинен бул тамаша. Ошон үчүн сиз күлүп туруп, анан камерага карап жылмай коюңуз. Тамаша эжеке. Бул жөн эле тамашалуу программа болчу. Орбиттин акчасын берип калайм. Мына эже. Канча 3 сомбу? Эже, нервиңиз нерв экен, Шашпайсыз го, макул деличи бар. Бизде бүт эле фирма доставка кылат. Эч кандай эрип кетпейт, жвачка. Анан коланы деген бардыгы эле фирмаларга келет. Аны айтып атпайсыңар, эме ким жазылыш керек депчи. Ким жазылыш керек болчу. Хорошо эжеке, ийгилик ишиңизге. Макул мейлиңиз, жакшы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эжеке? Кандайсыздар? Биз «Мен эмес» деген программа, Азирет Осмонов каналы. Сиздердин дүкөндөгү продукцияларды текшерип коелу бир сыйра деп эскертүү катарында. Болот да, каршы болбосоңуздар. Негизи биз бул жигиттин кайрылуусу менен келдик. Кече күнү мындай болду деже. Сиздерден кола алып ичсем, негедир ичи фанта экен. Ишенбесеңиз ичип көрүңүз, мен алып келдим. Ошондон бери Мен кола ичким келген деже. Фанта дамдан туруп алды да. ушул жигиттин коланы ичкенден кийин эле фанта деп атасың, бутун тарамышы түйүлүп калып атат дейт да. Но бутум иштебейт. Кайерден алдың? Ушул жерден алгам, бияктан алып кеттим. Кана могул колаларды текшерип кол. Анан эжеке монтип атат. Могу коланы ачканда карасаңыз мына, уксаңыз. Пыс деп атат да. Газ бар да. Анткени неме, таза колалар, курамында эч нерсе жок колалар, булар пыс деш керек да. Бул болсо пыс деп коюп атат да. Чын эжеке, чын. Айырмасы бар эжеке. Сода кылабыз, бул жак текшере берели, Так, бул жакта биз тамактарга өтө турган болсок, жумурткалар мисалы. Жумурткалар көрдүк, мынакей. Бул жактардан нарушение бар эжеке. Неге? Чулкулдабай атат да. Негизи Кече күнү жумуртка алып да жедим мен. Жумуртка алып жесем, эже, чын тоок чыкты ичинен. Мультфильмдер койгула. Биз күндө жейме ушул жерден өзү. Точно жейсизби эжеке? Өзүм жеймес. Кредиттендиге. Бул аябай сон. Бул каяктан келет? Бүт ушуну жакшы көрүшүп алышат. Негизи могул жакта эжеке, жөжө деп жазылыш керек да. Маркировка, аннотация болуш керек да. Жумуртка канчанчы күнү туулду, анан кайсыл жерден басылып алынды дегенчи. Печать барбы? Маркс дейт го бу я, бул Маркса дейт. Маркса. Бул Маркс деген төрөгөн го дейм, муну, Жок, печаты ошол фирма кылдыр да. Мен калыптыган кредиттен деген компанияны алам. Негизи азыр сиз мына жумурткалардын ушул жерде лотоктордо үстү ачык тургандыгына байланыштуу сиз ПДДнын 84 статьясын бузуп атасыз да. Жок, аны муну кантип жаап койгон. Жол эрежесин сактоо боюнча сиз 4 статьяны буздуңуз. Жумуртка колага фанта коюп калсын. ошону айтам да. Көрсөңүз эже. Мен ичпейм, аны сен куя берет иште. Ачар мен мага көрсөтпөйсүңбү ошондо. Көрсөтпөйсүңбү Мен ошону? үйгө барып ичкем деже. Жок, тура мен анда чатак ушул жерден эмнеден ичип, эже мындай экенсиң, мен остойм. Фанта сары болот. Мындай болот. Ошо кара болуп анан фанта дамданып атты. Эжеке атыңыз ким? Айтпайм, койчойн, мага башка болма. Бүт меке өз Эжеке, бир нерсе айтып коеюн, бул тамаша болчу эжеке. Тамаша эжеке. Мунун баары тамаша болчу. Жөн эле ишиңизге ийгилик эжеке, баары жакшынакай эле иштеп атыпсыз. Содаңыз болсун. Колаңыз сонун экен эже. Манайыңызды көтөрүп коелу. Жок, мен аткен таза да бар, мен билип атам да. Эжеке, жакшы эжеке экенсиз мындай. Сразу эле ажылдап кетпей, мындай жакшынакай адамча кайрылып. Жожо бар деп, сенан жиним келип кетти. Койчойн, эмне белет. Эмнеси, кайсы претензиялар кызыктуу көрүндү сизге? Мага жожо эмеде да бул. Жожо чыгып калды десе кызыктуу болбоду, койчойн андай жок. Макул эжеке, жакшы туруңуз. Ийгилик.
кыздуу үйдө кыл жатпайт демекчи. Москва шаарында жашаган мекендештерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Эми сиздер кыйналбай эле Москвада жайгашкан кыргызстандык Тынчтыкбек байкебизден сапаттуу жана заманбап үй эмеректерин ыңгайлуу баада сатып алсаңыздар болот. Сүрөттө көрсөтүлүп турган эмеректерден сырткары өзүңүздөр каалаган көлөмдө, каалаган стилде, табитиңиздерге жараша буйртма берип жасатсаңыздар болот. Мындан тышкары, көп өлчөмдө буйртма берип, партнер болуп иштешип, бизнес жүргүзөм дегендер үчүн да эшигибиз ачык. Ошондой эле Москва шаары ичинде жеткирип жана коюп беребиз. Башка суроолорду көрсөтүлгөн дарекке барып, жакындан көрүп билсеңиздер болот. Же тиги номерлерге чалып сурап билиңиздер. Ошо, хотя тиги башындагы макалдын вообще тиешеси жок болчу. Саламатсызбы эжеке. Кутман кечиңиз менен биз болсо мынакей Мен эмес деген программадан келдик. Биз атайын ушул магазиндерди, Бишкек шаарында дүкөндөрдү кыдырып, бул жактагы продукциялардын сапаттарын көрүп жүрөбүз, текшерипчи. Уруксат болсо, анан бул жактан бул жигит ушул жактан товар алгам дейт кече күнүчү. Кече күнү мындай болду да, келип туруп бияктан бери сагыз чайнагам да, орбит алып чайнагам. Ичим өтүп кетти да, чайнагандан кийин. Ошо ооруп калыптыр да, ич өтүчү. Жок, келгем эже. Ушул байкенин баягы түшкөн арызына жараша биз бул жактан бир сыйра товарларды текшерип коелу дедик, Так. Бул жактан карап көрөлү анда. Кола ичкем. Кола да ичкенсиңерби? Анда мындай кылалы. Колалар бул жакта кайсы жакта турат? Бул жерде сакталат экен, холодильниктин ичинде, муздаткычтын ичинде. Так. Бул жакта сактоо мөөнөтүн карап көрөлү. Бул жак тартып койсоңор. Эжеке. Анча пысылдабай атат да, молчу. Мон ачканда эле пыс деш керек да. Анан ошондон кийин билсе болот да бунун сапатынчы. Мен айтып кече күнү. Жок, бул жерде турат да эжеке. Пыс деген жок да. Пыс дебей атат, значит, бир нерсе бар да эжеке. Биз алып келет поставщиктер. Буну сатып атасыздар да сиздер, туурабы? Вот сатып атасыздар сиздер. Заводунан барып текшергиле. Бул жигит болсо кече пыс дебей калды деп ич өтүп кетип атат да. Муну эмне кылыш керек эмчи? Заводун барып текшергиле да. Бул колон жок, сиздер сатып атпайсыздар ошол коланчы. Ачып пыстеп текшериш. Ошону текшерип коюшуңуздар керек да же. Мисалы могу нанды деле карап көрөлү да, мына нандарды деле. Жан келгенде, могул жерде мисалы размерлери туруш керек да, XL, 2XL дегенчи. Атайын могул немелерин жармаштырып коет бул жакачы. Размерлери жок мисалы бул жактан. Так, нандын размери жок, кола пыс дебеде. Атыңыз ким эжеке сиздин? Так, не кыласың? Кола. Так, майонездерди карап коелу, майонез жеген эмессиң да? Жок, майонез. Майонез жеген эмессиң. Неме жегем? Балык жегем. Балык жеген турбайбы? Балык кече күнү сатып атпадыңыздар эже. Бул жана курулган тирүү балык жедим деп айтып атпайбы булчу? Вообще сатпайбыз. Курулган тирүү балык жедим деп бул жигит арызданып атат да, мисалычы бизгечи. Вообще болбойт. Мен анда башка жакка оролдум беле. Сизге окшош эже болчу да эже. Так, башка продукттарды текшерип көрөлү, ачып көрүңүз. Колалар эмнеге пыс дебей калышы мүмкүн, ушул нерсе бизге аябай айраң таң калтырат да. Бул жакта мына баалары коюлган бул жергечи. Баалары коюлган, бирок ценалары жазылган эмес. Мында эжеке бул деген логикалык деле ойлонуп көрсөңүз, баалары коюлуп туруп, ценалары жазылбай калса болбойт да, туурабы? Баалар турат, ценасы ошол. Бул жакта мына шампуньдарды көрөйүнчү эжеке, немелеринчи. Сактоо мөөнөтү, анан канча температурада, канча бийиктикте, могул жерден канча бийиктик болуп калат эжеке модан өйдө. Бул негизи эрежеси боюнча 3 метрден өйдө сакталыш керек да. Могу немеден чалат, инспекциядан. Алло, сором, алло. Азыр чалам бираздан кийин, Так. Могул 3 метр бийиктикте жайгаш керек, ошондой эле мунун сакталган жери могул жагы да 1 метрден болуш керек, диаметри и сантиметрлеш керек да мунун бардыгынчы. Эми бул жердин тазалыгын карап көрүп турган болсок, таза, жакшы деп атыптырсыз эжеке. Так. Бул иштебеген холодильник. Иштебеген холодильник, Не турат анда бе?
бизге иштеген холодильниктер иштелиш керек да, жеке. Иштебеген холодильниктер иштебей аткан болот да, анткенчи. İşte öğretsen ne olayım? Иштебей атса сатыш керек, жеке. Качан оңдотосуз? Если неме болсо, менде таныш билиштер бар да, жеке. Эми Sözünde de var. барбы? Тортторду карап көрбөйлү. Торттор качан келди булар? 2 gün oldu. Ачса болбойт, э? Коланы ичип көрүш керек, ичип көрсөң. Ичип көргөндө ичим өткөн да. Азыр көрөлү анда. Эмне экен, ичиң бураган жокпу, жакшы элеби? Окуй, тиш ортот турбайбы жеке бул колачы? Тиш ортотпайбы, эмне кылыш керек эми? Жаза алганда аты жөнүңүздү айтыңыз. Tamam ne var? Тишке тийди. Гүлдүрөт дагы турбайбы жеке булчу? Значит, мунун курамында бир башка бир нерселер бар да. 30 сом төлөп кой. Мен күлүп токтой албайтам. Жо бул күлүп атпайбы жеке? Күлүп атсам эмне кылабыз эми? Tekşergen emeğer. Мына азыр мына так кола пыс дебей калды и гүлдүрөт экен жеке колаңызчы. Мен да күлүп баштадым азырчы мына. Çıkan argana. Kayıktan tatlı otası argana. Мону токтотуш керек эжем да бир нерсе берипчи. Kana kayıktan tatlı otası. Мына жеке копуй. Korçkan korşat, kaptan gel. Корочка азыр токто. Корочка кандай? Корчка жок да бизде. Эже биз корочка сатып алган жок эле жеке. Сиздерде корочка сатылбайт, э? Корочка да сатылбайт экен сиздердечи. 30 сом бер. 30 сом. 30 сом жок да. Ой, жеке бул тамаша эмес. Korçkan korşattan da tamaşa. Көргөзбөйсүңбү корочканы? Көрсөтпөйсүз корчка. Эч кимде корочка жок жеке. Сиз өзүңүз корочкаңызды көрсөтүңүз бизге. Korçkam yok men şu. А биз деле. Жок жеке. Биз корочка жебейбиз жеке биз. Эч кандай корочка көргөн эмеспиз. Корочкаңызды бизден көрбөңүз жеке. Макулбу? Корочка көрбөң. Корочка урдаган эмеспиз биз. Так. Бул жакта самсыларды карап көрбөйлү жеке, келиңиз. Качан келди булар? Бул жакта аннотация болуш керек да, могу немелер боюнчачы. Тамактар боюнча. Качан келгендиги, бул продукция болуп эсептелбейт мисалчы. Качан келгендиги, качан кете тургандыгы да неме жазылыш керек бул жакачы. Жеке аябай күлкүлүү сүйлөп атат окшойм, э? Кола ичкенден кийин ушундай болуп калат экенбиз, кечирип коюңуз. Так, дагы эмнелерди текшеребиз? Арак. Талка дейт. Талка эмнени түшүндүрөт эжем? Zavoddan sürüyor, ne düşündürüyor? Талка деп коет. Талка болбойт эжеке. Муну талка деп жазыш керек болчу. Ой, чын эжеке. Дагы эмне? Эй, эштериң оорубай элеби? Бул сүйлөбөй калбадыбы эжеке? Сүйлөбөй калбадыбы? Караңызчы. Birazdan koyda kalır. Анда эжеке күлүп коймосо анда бул тамаша болчу. Кана күлгөнүңүз? Şüpheli gülüm mü? Катуураак эле күлүп коелу, 1-2-3 жеңе кеттик. Опа. Акчаңды төлөйүп көчүргөй. Колаң. Эжеке бул тамаша болчу. YouTube'да Азирет Осмонов деген канал бар, ошол жакта көрүп койсоңуз болот. Мен да Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сен ачтыңбы буну? Ким ачты? Мына сиздей сабырдуу эжекелер көп болуш керек. Мен тартып койсоңуз ушундай сабырдуу эжекелер көп болуш керек да. Көп болсун деп эле тилек калдым, мындай сабырдуу, шашпай, нерв болуп кетпей, жакшынакай түшүндүрүп, сүйлөшүп эжеке. Жүрүңүз келиңиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздики Мен эмес деген программа, бул Азирет Осмонов YouTube каналы. Биз ушул силердин дүкөндү бир чыра текшерип, анан бул баланын кичинекей кайрылуусу бар экен, арыз Мен муң. мындай да эже. Сум жакта ушундай эле, так ушундай магазин бар. Биякта ушундай эле товарлар. Бирок менде соода жакшы жүрбөй атат. Ошону неге мен атайын ээрчитип келдим азыр инспекциянычы. Биз ошону текшерип алып коеюн дегенбиз да. Акча оборот кыла албайтам да, мен банкрот эле болуп атам. Неге? Ошо. Банкрот болгонун азыр магазиндер көп да. Сен бардык жерде магазиндер көп, ошодон Дүкөндө отургандардын айтымында сизден көрүп атышыптыр да. Анан биз текшергенге келдик. Продукцияларыңыз аябай сапаттуу окшойт депчи. Сиздики жакшы экен, анан биздики начар экен деп айтып келип атат да клиенттер. Атайын ушул биз телеканалдан келип отурабыз да. жок балда. Бир товар эле бир жерден алабыз да. Анда сиз алдап сатат окшойсуз да, жакшы товар депчи. Биз анда жакшы экен деп атышат да элечи.
Биз немелерин текшерип Соода коелу. жүрбөй атат эже. Могу кыйналып кеттир байкуш, могу карабайсызбы, арыктап да кеттир да. Бардык ыстыкалар ушундай магазиндерди көп. Товарларды текшерип коелу эжеке биз, Магазин мынакей товарларды көрүп турмай да болду да. Сырттан чыгалы, сырттан Сырттан чыксын. баштайлы. Негедир могу арбуздар эшикте турат да, бул негизи эрежеси боюнча үстү жабылып, анан үстүнөн от жагылыш керек дагы, астынан атайын мештер коюлуш керек да. Мисалы менин арбузум мына. Могу черткенде сүйлөйт. Эй, сен мындай чындыкка жакыныраак нерсе айтчы айланайын. Качан сүйлөдү эле. Ошо да. Жок. Жок, отур. Мына тык-тыктап атпайбы? Сиздин арбуздарыңыз негедир башкача экен. Тык-тык дейт. Мунуку даң. Бул экинчи түшүмү да арбуздун биринчи түшүмү. Мен анда биринчисин алып алдым окшойт анда. Сен өзүңдөн, Суроо өткөт. монун өзүнөн андай эжеке. Токтоңуз, сууларды көрөлү эми. Пылык дейт турбайбы булчу? Сенин сууларың кантет? Менин сууларым мисалы чулп дейт. Мунуку пылык дейт. Чын айтканда кичине эле кабыл. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Тамак таттуу. Тамагыңыз таамдуу болсун эжеке. Биз Мен эмес программасынан Азирет Осмонов YouTube каналы бүгүн сиздердин ушул дүкөнүңүздөрдү бир сыйра текшерип, анан бул жактан ушул арыздануу менен бул жигит келген экен. Мен кече күнү эже ондай кекстен экин алгам да эже. Бирөөнү жеп койдум эже. Ошо бирөөнү жеп койдум деп атай бул жака келиптир да. Анан бул жактан текшерели бир сыйра составдарын, курамдарын, негизинде бүгүнкү продукциялардын турган турпаты кандай депчи. Ошону неме кыла алдыгыз эжеке? Уруксат берсеңиз бир сыйра карап коелу. Эскертүү. да жегендейинчи. Иммунитет аябай көтөрүлүп кетип, бүгүнкү күндө көз жакшы көрүп калыптыр да. Ошо. Зрениясы буга чейин аябай начар болчу экен. Ошол үчүн бир сыйра продукциялар текшерип коюшубуз керек бизчи. Эгер уруксат бербей турган болсоңуз, анда могул жигит ыйлайт. Бир аздан кийинчи. Ыйла анда. Жок эжеке, биз негизи Анда биз да бир кекс алсак болобу? Сатпайбызбы? Мен анда кулагым укпай калган боюнча кала берем беже. Да бир кекс жеп алышым керек болуп атты же. сиз анда сизди эжекени тартпай эле коюңуз. Биз бул жакта продукциялардын эме сапаты жөнүндө бир сыйра карап коелу. Эскертүү максатында эле. Эжеке, азыр могу бала ыйлайсың анда, ыйласын. Ыйла анда, ыйла. Ыйлап баштады эжеке. Азыр мен да. Достор, анан көл жегинен жер сатып алат элем деп жүргөн тааныштар болсо кабарлаңыздар. Анткени Ысык көл облусунун Ысык көл районуна караштуу Чоң Сарой жергесинде көлдүн жээгинен 50 сотық жер сатылып жатат достор, $50,000. Эгерде тааныштар болсо сөз түрдө айтыңыздар. Бул жер тууралуу айта турган болсок, жер аябай түптүз, трассага жакын, свет бар достор, жанында Алтын кум пансионаты бар. Бул жерди дагы мындай келечеги абдан чоң деп айтууга толук мүмкүн. Анткени пансионат курса болот сөз түрдө, коттедждерди салса болот сөз түрдө. Кыскасы бизнес кылууга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар достор. Анан жердин видеосундагы, жердин өзүн дагы кийинки видеодо буйрса сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылам. Ага чейин жер тууралуу кызыккан адамдар болсо төмөндөгү номерлерге сөз түрдө чалыңыздар достор. Башкаларга да жеткизип коюңуздар. Саламатсызбы эжеке? Иштериңиз жакшы? Биз бул Мен эмес программасы YouTube каналы Азирет Осмонов сиздердин этти текшерип коебу деп атайын келдик. Бир сыйра көрүп койсок болот да, сакталуу мөөнөтү дегеле бул эмненин эттери мисалы бул жакта? Буканын куйругунанбы? Буканын куйругунан Мойну да. Буканын мойну, Ичим. Эже, кече күнү сиздерден эт алып кеткенбиз эже. Ошону этти алып Сен кой турсаң? Сен кой тургачы. Жок, мен сизди көргөм эже. Эт алып кетсем үйгө барып жедим эле. Съемка кылып алалычы. Жок, азыр мен айтып алайынбы? Жедим эле эже. Мен тишиме такалып, ичимде азыр бүкүлү боюнча турат эже. Чын эже. Так, ошондо. Этиңиз билбейм, же эмненин эти эже бул? Тишиңизге такалаган, ичиңизде бүтүн бойдон кандай турат? Жок, ичимен аш болбой атат эже, ичим ооруп атат ошондон бери. Түйүлүп турат, буруп атат ичимде. Сен тишиңе такалып калдыбы? Тишиме такалып калды. Бул тамашалап атат го дейм, Жок, кандайча тамашалап атат? Жок, Жок, дос, кой турсаң, тамашалабай эле эже, этиңиздерди нормально караңыздар.
Каршы. Болбосо элге эт сатып Каршы, аткандай. биз сире текшерип коелу өзүбүз, Сиз кимсиз? Биз атайын ошол текшерүү боюнча келгенбиз. Текшергиле оюнда. Так, эмне букан несинен дедиңиз? Мойну. Букан мойну, Курамында эмнелер бар? Кунажындын саны. Кунажынын саны, курамы? Курамында эмне болмок? Чөп жейт, жем жейт. Чөп, жем. Негизи бул мындай холодильниктин ичинде сакталып, сактоо нормалары жакшы экен да өзүнүңүзчү. А бирок могу үстүндө чымындар жок да, чоточу. Чымындар болуш керек да өзүнүң. Таза этке чымын конот. Таза этке чымын конот. А сиздер чымын жок да, чоточу мына карасак көрсөк. 4-5 чымын алып келишиңиз керек да, баары бир жеке. Мына чаңына кел. Негизи өзүңүз соесузбу жеке, мындай ачыгын айтыңыз. Мен өзүм сойбойм да, мен айтып соем. Аялдар. Силер эмне деп атасыңар ошондо? Мен анча түшүнгөн жокмун силерге. Эт алып кеттим бияктан 1 килограмм. Эт алып барып эле жедим үйгө алып барып. Кезип турап жедим. Чийкойдон Эже свет жок болчу кече күнчү. жаап койду. Немени жаап коюңуз азыр. Мына нол Негизичи могул немеге эттердин үстүнө мындай неме коюлуш керек да, размерлери коюлуш керек да. Бул эттин размери канча, XL же 2XL, MK, SK дегендерчи. Сиздерде азыр үстүндө маркировка жок экен, аннотация жок экен. Эмненин этинен эмне чөп жеген. Аннотация деле жок болуш керек биякта. Эмне оорулар менен ооруган буга чейин, грипп болгонбу, ич өткөк деген оорулар менен ооруганбы, ооруган эмеспи, ошонун баарын текшериш керек да жеке. Негизи ушундай кагаздар бар да мындай, эт сатуу боюнча. Ошолорду бир сире көрсөтүп койсоңуз, метрика, үйдүн документтерин ветеринарлар келип текшерип турат, Мен өзүм ветеринармын, кызматым боюнчачы. Ошого ушул жалаң эт немелерди текшерип жүргөнбүз да. Так, ветеринарный сертификат. Сертификаттарыңыз бар турбайбы көрсө, Негизи ушул бүгүнкү күндө баягы ич өтө өлгөн малдар көбөйүп атыптыр да. Анан ошого биз тетрацикилин даярдап, атайын дарылар даярдап атканбыз. Сен да ичим өтүп атат деп атасың? Өтүп атат. Мен да. Ич өткөн малдын немесин жеп алган го бул менимчечи. Ошондой малдарды окшойт да, ичим токтоп эле мына. Шарылдап эле. Азыр деле мисалы. Эми шарылдап эмес эми. Сиз мени андай кылбаңыздар. Хорошо. Неме? Башка эчтеке жеген жокмун. Эт жедим эле шар эле кетти. Шар кетти. Күлкүнүчтүү болот экен, эт жебейм мындан кийин. Калган эттер эмнелер? Могу чочкондука окшойт, Ал эмес, мисалы, койдун. Этти жегенде же мен жүрөгүмдүн согушу катуулай баштады. Чын. Бирок немелерди кошпойсуз, кокаин, немегелерди, наша дегендер кошулбайт да, Жок, кошулбайт деген мааниси эмес, бул ушул мал жеши мүмкүн да, ошол нерселерчи. Жеп алышы мүмкүн да. Анан кийин мал деген любой чөптү жейт. Алма жейт. Окуй, ошон үчүн могу ичип өтүп аткан турбайбы? Могу күлкүчү да болуп калдым деп атасыңбы? Любой нерсени жеп. Келиңиз байке, сиз эмне жөнүндө келдиңиз мынакей? Бул жакта этти жаңы эле сатып алып, бул жигит жеген экен, тишине такалып, азыр кусуп атыптыр да. Куспай ичип атат. Ичип өтүп атыптыр. Тишине такалып калды. Силер да ит алганы келдиңерби? Сиз биякта иштейсиз да? Балам. Баласы. Көрүнүп эле турбайбы мынакей? Мал соесуз го. Аябай ташбоор көрүнүп атасыз көзүмөнчү. Сойбойсузбу мал? Сиз ушул эттен жейсизби? Ичиңиз өтөбү? Тишке такалабы, такалбайбы? Жок, такалбайт. Эмнеге такалыш? Могунун тишине такалып калып, стаматыл. Андан кийин ичим өттү да. Тишиңе такалып, тишиңе. Ошон үчүн биз текшерүүгө атайын келгенбиз. Өзүм ветеринармын. 4 жыл бою роддомдо аялдар төрөтөм да. Силерчи? Дипломун көрсөтүп бербейсизби? Ошондой кылып атабыз байке. Маселе болсо кайрылыңыз бул жаккачы. Ошол байке. Өзү химик. Тишке такалып калыптыр. Тишке такалып анан мына кулагым оң жагым бир аз окпай баштады. Сол жагычы? Сол жагы. Силер үйлөнгөнсүңөр го дейм, менимче. Бул үйлөнө элек да. Ошо үйлөнө элек жатып эле кулагым окпай калса эт жейм депчи. Болбойт да ошо. Биринчи кулактуубуздан эт жеш кеткен да. Түшүндүм. Дем бул эмен көргөм сиздики. Көрбөй турбайт. Сиз кайра башынан келбейсизби эшиктен элеси. Ийгилик байкелер, мейлиңиз эжеке. Чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы туруңуздар. Азыр жок. Ушундай кылганда бетке күч келет да негизи, могу бутты өйдө көтөргөндө.
Мо бетте булчуңдар бар эмеспи? Ошолор тартылышат да. Анан ушундан көбүрөөк жасай берсең бетиңде үгүрү кетиши мүмкүн да. Бутту мону белди өйдөрөк көтөргөндөчү. Мен өзүм немеде Францияда жүрүп келгем. Анан ошол жактан көрүп калгам да, ошончу. Жана медиктердин айтымында ушундай бутту өйдө көбүрөөк көтөрсөң бетиңде үгүрү кетет деген да. Ошондон кийин кечинде 4 жолу, эртең менен 4 жолу бутум өйдө көтөрүп коем да, турардачы. Ошондон бери жакшынакай болуп таза болуп жүрөм бетимчи. Жанагындай трюктарды кыласыңар да, Мондай мен немеден көргөм да, бирде түнкү клубтардын бирөөсүнөн көрүп калгам да. Мондай жалгыз эле бир турник болот экен мондай. Анан ошонун трюктарды көрсөтөт экен да кыздарчы. Андай кылбайсыңар силер, Силер ошондой кылат го деп ойлоп атпайм. Алар бирок жаман катуу айланат экен деп койгула. Шуулдапчы мондай тегеренип айланышат. Бирок мен ошолорду ойлоп койгом, турникке көбүрөөк тартынат го депчи. Силер деле ошондой кыла аласыңар менимчечи. Ал эмне, ал спорттун эмне түрү болуп калат ошондой? Фитнес. Силер фитнеске барбайсыңарбы? Бирок аларкы эле турник деп кой, мондай узун бир темир болот экен мондайчы. 6? 6 деп кой, турник эмес, 6. Ал 6 деп койбу? Ал эмнеден болот өзү негизи? Ал атайын болот турбайбы? Силердики кандай ошондой, немеңердин түрү, спорттун түрү эмне болуп калат? Воркаут. Тигин деле воркаут деген менимчечи. Мен ким менен бир дос балдар менен адашып эле барып калдым да, бир түнкү клубка барсам ошондой неме бар экен, жалгыз турба мондай элечи. Ошону айланып монтип бийлешет экен, мондай асылып алыпчы. Ал стриптизби? Стриптиз дейсиңерби? Дагы күчтүү да. Ичиби, Силердикичи, силердин аягы күчтүү. Колго. Плечо, крылья. Ошолор карасам жана байкелер келип туруп акча таштап атат да. Силер деле ошентип иштесеңер болбойбу, Вроде оңой эле экен деп ойлоп калдым да менчи. Кыздар иштейт андай эле. Силерге болбойбу? Бизге болбойт андай. Окей. Силер жантан бери тартынып атсаңар, ушул балдардан бир нерсе чыкчу да экен деп ойлоп аттым да, неме план кылып аткам да, если түнкү клуб ачып калсам ушул балдарды чакырам го депчи. Андай тока кыздар. Ачкан оюңуз барбы? Негизи мен Франциядан көп нерсе көрдүм. Ошондой ачсаң көбүрөөк акча түшөт экен да. Мен ойлоп атам бул жака балдарды неме кылып койсом депчи. Если желание болсо айткыла да. Келбейби андай? Жок, жалаң жана бай аялдарды айтып чакырып коебуз да. Анда болот деп. Жок, номер алмашалы, эс жок, келсеңер чогуу иштешели да. Жок, иштешкен билебейбиз да бирок. Силер эмне кылышыңар мүмкүн, эмне кыла аласыңар? Жок, алар деле бийлебей эле мондай ыкмалар менен трюктарды көрсөтөр экен, айланып элечи. Сен кылып көрсөң барат, кыла алат болушуң керек да. Алга опыт керек байке, аябай чоң опыт керек. Буттары накачанный болуш керек, бияктары, колдору күчтүү болуш керек. Бирок сеники деле ошондой эле, колдору карабайсың алар, булчуңдарды. Сен жарап эле калыпсың, сен деле иштесең болчудай экен деп кой. Биз үчүн болбойт. Буят биз үчүн буят. Чыгып кыргыз элдер анан биз сабап колап жүрбөсүн, сен эмне болуп атсың. Хорошо анда. Мен андай кылбай эле коюшум керек экен. Андай кылбай эле. Эми кылсаңыз болот, только кыздарды приглашать этишиңиз керек да. Ошондой тааныштар барбы анда, кыздар? Жок, андай тааныштарыбыз жок. Бирок охрана болуп бересиз байке? Кыздарга охрана болуппу? Жок, кыздарга эмес, клубка охрана болуп бересиз. Ал охрана деген жана неме кылат да? Идиш-мидиш. Жок, кайтарат. Эмди кайтарат? Ошо түнкү клубта. Все, түшүндүм. Хорошо анда, кезигебиз жигиттер, жылайын анда, давайте. Мына ушундай достор, тамашабыз соңуна чыкты. Жүзүңүздөргө жылмайып тартуулаган болсок, биз кубанычтабыз.
Өзүңүздөр байкагандай видеонун башында, ортосунда, аягында рекламалык түрмөктөр орун алат мындан кийин. Эгерде сиздердин кыжырыңыздарга тийсек, рекламалар менен кечирим сурайбыз албетте. Бирок ушул эле адамдар, ушул эле байкелерибиз, биздин мекендештерибиз биздин жашообузга керектүү нерселерди кылып атышат. Андыктан байкелерибизге сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Бул биринчиден. Экинчиден достор, жарнамаларды дагы да болсо кабыл алабыз. Төмөндөгү номерлерге WhatsAppка жазып, же болбосо түз байланышка чыксаңыздар болот. Анан сырткары тамадачылык, алып баруучулук боюнча да кайрылыңыздар. Биз сиздердин кызматыңыздарга ар дайым даярбыз. Биз видеолорду дагы да болсо тамашалуу видеолорду чыгара беребиз. Көрүп туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга. Чао.